Келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында Ош облусундагы 330 мектеп жана 2 педагогикалык колледжи компьютердик жабдыктар менен толукталды. Жалпысы болуп 6972 компьютер мектептерге 21 даанадан бөлүнүп берилди. Анын 16сы атайын түзүлгөн электрондук китепканаларга жайгаштырылган. Долбоор мектептердин технологиялык муктаждыгын толуктоо аркылуу окуучулардын заманбап билим алуусуна шарт түзүүнү көздөйт. Каалаган маалыматтарды көп китептен издеп отурбай эле, мисалы ушу интернет аркылуу тез ыкчам таап алып атабыз да. Анан бунун өзгөчөлүктөрү мындай, бир жагынан жаш балдарды өзүнө тартса дагы, бир жагынан мындай оң жактары да бар. Маалыматтарды бата алабыз өзүбүзгө. Анан бул азыркы ЖРТга даярдоодо да мындай өтө өзүнүн чоң таасирин берип атат. Оң жактары көп экен компьютердин, жакшы жакка пайдаланса. Жетишкендиктер менен биз аябай кубанып отурабыз. Себеби 2025 жылы бүткүл дүйнөлүк эл аралык балдардын, окуучулардын билим жетишкендиктерин баалоо программасында биз жакшы ийгиликке жетешебиз деп сүйүнүп отурабыз. Бул жерден электрондук китепканадан адабияттар, көркөм адабият китептерди окуй алышат, Word программада иштей алышат. Анан ар түрлүү сабактардан өздөрүнө слайдтарды көрө алышат. Ошондой эле STEM кабинеттерге да компьютер жана проектор менен жайгаштырылды. Муну менен математика жана так илимдер предметтерден электрондук тартипте сабак өтүлө баштады. Бул үчүн мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу маселеси да каралган. Мен STEM программа боюнча Бишкекке барганда башка мугалимдер менен дагы опыт алмаштым десем болот. Аябай сонун программа экен. Бул деген новшество вводится. Например, именно тесттерди биз мурун баракка распечатка кылып, таркатып, ошентип берчүбүз да. Азыр мисалы үчүн можно на электронной доске QR кодун чыгарып коебуз. Бардыгы телефон колдонушат. Ал телефон менен эле QR кодун алышып, тест онлайн иштешип, заодно сразу ответ мугалимге келип калат да. Бул деген жаңылык аябай сонун. Мындай алып караганда азыркы балдарыбыз телефонду мектепке алып келип алып башка эле бирдекелер менен алектенбестен сразу ошо тест сабак боюнча алектенсе болот деп айтсам болот да. Ал жакта аналитикасы болот. Бул биздин окутуучулар, мугалимдер ошол STEM кабинеттерине кирип, интернетке кошулуп, биздин платформага алар сабактарды өтүшөт, аларга бир топ ыңгайлуу болот. Жана ошондой эле биздин окуучулар ушул электрондук китепканага келип тапшырмаларды, тесттик тапшырмаларды аткарышат. Жана бул жерде мугалим өзү лабораториялык жумуштарды өткөрсө болот. Билим берүү жана илим министрлиги Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен жалпысынан Кыргызстандагы 1200 мектепке жана 8 педагогикалык колледжге 25368 дана компьютерлер жеткирилип, орнотулуп бүттү. Долбоор аркылуу өлкөдөгү билим уялардын тең жарымынан көбү заманбап техника менен каржыланып жатат. Мектептер технологиялык муктаждыктарына жараша бир нече критерийлер менен тандалып алынган. Биринчиден бул ошол мектеп авариялык эмес абалда болуш керек. Мектептердин компьютер менен камсыздоо көрсөткүчү жок же төмөн болуш керек. Ошондой эле тоолуу, анан чек аралуу аймактарга басым жасалган. Ушундай бир нече критерий негизинде тандалып алынып, 2020 жылы бул тизме түзүлгөн. Мына эми тендердик процедуралар бүттү. Биз өткөн жылдын аягында ушул жеткирүү берүү жумуштарын баштадык. Азыр толук бардык ошол биздин объектилерге жеткирип, установка жумуштары бүттү. Азыр биздин студенттерибиз, окуучуларыбыз пайдаланып жатышат. Келечек үчүн билим берүү долбоору 2020 жылдан 2025 жылга чейин 4 багытта иш алып барат. Бул өлкө боюнча кыска мөөнөттүү бала бакчаларды түзүү, 56 000 мугалимди окутуу, 1200 мектеп жана 8 педагогикалык колледжди техника менен камсыздоо жана 2025 жылдагы эл аралык баалоо программасына катышуу. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.